Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар Коммерсант агенттиги жазып чыгарды. Москва жергесинде антропология, экстремизм антропологиясы деген төгөрөк стол өттү. Ошол жерде башкы прокуратуранын экстремизм жана терроризм жаатындагы жетекчиси Дмитрий Вагурин төгөрөк столдо жашынакай сөздөр айтты. Орусча окуп коеюн, силер түшүнөсүңөр. В Генеральной прокуратуре заявили, что ненависть к мигрантам разжигает искусственно целью развала России. Акыркы учурларда мигранттарга өтө терс көрүнүштөгү көптөгөн видеороликтер чыга баштады. Телеграм-каналда Многонационал, Мигранты все, жана Русская община деген уюм бар. Ошолор андан тышкары жана Европа тараптан, АКШ тараптан каржыланган «Настоящее время» деген каналды ачсаңыз, YouTube каналды ачсаңыз эле мигранттар депортация кылып атат, выдворение кылып атат, жүйдөтүп атат, сакатып атат деген көп негативдер чыкты. Эми бул жерде башкы прокуратура абдан туура сөздү баштады. Ошо мигранттарды жаман көрүп, кээ бир мигрант жасаган, бир адам жасаганды бүт нацияга жүктөп негатив көрсөтүп атат. Ошону Россияны күчүнөн жоготуш үчүн жасап атат деген сөздү айтты. Эми бул абдан жакшы сигнал. Бул сигналды эми МВДга да жеткирет, Ички иштер министрлигине, полицияга дагы жана башка укук коргоо органдарына дагы жеткирет. Негизи эле Россия Федерациясындагы прокуратура ушул маселени абдан туура көтөрдү. Биринчи ирет Россиянын душмандары ошол Россияны алсыздандыруу максатында кылып деп айтты. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды желдиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласыңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Россияда баш аягы 200дөн ашык улут жашайт. Кыргыз, тажик, өзбек бул жөн эле эмгек мигранттары болуп эсептелинсе, биякта ошо биздин кебетебизде эле калмыктар бар, буряттар бар, якуттар бар, башкирлер бар, татарлар бар, жана башка алтайстар бар, хакастар бар, ногойстар бар. Ошонун бүт баарын жаман көрсөтүп Россияны, орустарды, словениндерди ошо азиаттарга бири-бирине тирештирүү үчүн жасалып аткан максат деп бул жерде айтып кетти. Эми Кудай буйруса, мындан ары мигранттарга болгон көзөмөл, эгерде ушул политиканы Россия карманса, анда мигранттарга кысым азаят. Күтүп туралы, чыдап туралы сабырдын түбү сары алтын. Чек арага чыгып жана кирем десеңиздер, биз иштешип жаткан жаамат бар, диаспоранын атынан десеңиздер, силерге скидкалары кылып берет жана чындыгында муктаж болгон мекендештерди жумасына 1-2 жолу бекер чек арага алып барып, документтерин туурлап кайра алып келишет. Телефондорун айтып кетейин: +7 925 465 68 40, +7 929 633 74 65. Ушундай бир жакшы жаңылык менен силер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Урматтуу мекендештер, сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.